Sözümdü ырайымдуу жана боорукер болгон улуу Аллах Таала субханала тааала баштайм. Жараткан затка мактоолорду, алкоолорду айтуу менен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды жолдойм. Ошентип, урматтуу Насихат радиосунун көрөрмандары, угармандары, сиздер менен дагы бир жолу жүз көрүшүп, аба толкунунда бир жакшы бир максаттар менен, жакшы бир ой тилектер менен алгачкы жолу жүздөшүп олтурабыз. Бул да болсо алгачкы жолу дегенимден максат сиздер менен биз келечекте буюрса ар бир 4-чү күнү бейшемби күнү саат 8-ден 9-га чейинки саат аралыгында жалпы эле динибиздин өзөгүн түзгөн, динибиздин түпкү максатын эйлеген чоң бир адеп, бул тарбия жөнүндө сөз кылып жүрүүнү биз максат кылып турабыз. Бул тарбия сабагы бул чынжырлашып ар бир аптада бир жолудан сөзсүз түрдө чөйрөнүн, катмардын ар бир бөлүгүнө токтолуп, тарбиянын орду, анын зарылчылыгы, тарбия кайсыл жерде эмнеге көңүл буруу керек, деги эле ушул тегеректе сиздер менен биз бир чоң максатта кадам коюп олтурабыз. Андыктан мен сиздерден суранат элем, Кудай Таалага биз үчүн, жалпы үммөт үчүн дуа кылып коюңуздар, себеби дегенде эл оңолмоюнча, журт түптөлүп түзөлмөйүнчө жашоо эч качан өзүнүн ыргагын таппайт. Андыктан келиңиздер Алла Таалага дагы бир жолу шүгүрчүлүктөрдү айтуу менен сиздер менен биздин койгон тилек максатыбызга өзү жеңилдик берип, толук ишке ашуусуна жардамчы болушун сурап өтөлүк. Сиздер менен биз албетте эскертүүгө, бири-бирибизге эскертүүгө муктажбыз. Албетте эскертүү момундарга пайда алып келет. Аз да болсо билген маалыматыбыз менен, билимибиз менен бөлүшкүбүз келет. Аз да болсо элибиздин эртеңки келечегине салымыбызды кошкубуз келет. Аз да болсо өзүбүздүн ойлогон ой тилек, жакшы аруу тилек максаттарыбыз менен бөлүшкүбүз келет. Аз да болсо ошол Кудай Таала өлчөп ченеп берген өмүрдү татыктуу жашап өтүүгө биз дагы далалат кылып келебиз. Андыктан келиңиздер, дагы бир жолу кош келдиңиздер. Биздин ар бейшембиде саат 20-дан 21-ге чейинки саат аралыгында тарбия берүүсүнө биз токтолуп өтөбүз. Тарбия демекчи бул эмне дегенде, тарбия сөзү араб тилинен бизге уңгу сөз катары өтүп, таалим, тарбия деген сөздөрдү биз дайыма элдин, журттун, улуттун, коомдун негизги түптөлүүсүнүн бир пайдубалы катары биз айтып келебиз. Таалим, тарбия деген учурда биз билебиз, бул таалим араб тилинде, ат-тарбия араб тилинде катары болуп, мына ошол эле айтылышта, мына ошол эле эмне маңызды маанини туюнтуп келет. Андыктан биз сиздер менен бул берүү аркылуу деги эле динибиздин өзүнүн өзөктүк максаты эмнелерди козгойт. Таалим, анан тарбия. Деги эле өзү тарбия маселесине келген учурда адамзат чөйрөсү, ал кандай чөйрө болбосун, дайыма тарбияга муктаж. Тарбияга муктаж болгондуктан тарбия институттары өтө бекем жана кебелбес болуп курулуш керек. Эгерде кайсы бир чөйрөдө, кайсы бир коомдо, кайсы бир цивилизацияларда мына ошол тарбия маселеси жөнгө салынбаса, анда анын келечеги, анын өмүрү коркунучта экендиги баарыбызга маалым. Демекчи, динибиз коомду жетилтүүдө, коомду түз багытка салууда бир эреже койгон. Бул эрежени биз ал-амру бил-ма'руф ва-нахи анил-мункар деп атайбыз. Ал-амру бил-ма'руф ва-нахи анил-мункар деген сөз бул адамдарды дайыма жакшылыкка чакыруу жана дайыма жамандыктан тосуп жүрүү. Бул өзүнчө бир
иш аракеттин же болбосо кайсы бир ишмердүүлүктүн туюндусу, туюнтмасы. Ал-амр бил ма'руф ва нахи анил мункар бул жөн эле сөз эмес. Же болбосо кайсы бир жөн эле адамдарга жоопкерчиликти эсине салып кое турган эскертме эмес, балким бул жашоодон ордун таап, натыйжасы эмне менен кайтыш керек? Жашоодон ордун таап, натыйжасы чындап эле ар бир жашоочу тургун үчүн, ар бир жаран үчүн, ар бир чөйрө, ар бир катмар үчүн өзүнүн оң натыйжасын алып келип, чындап эле биз көзүбүз менен, жашообуз менен, жон терибиз менен мына ошол жакшыга болгон өзгөрүүнү, жамандан болгон тыйылууну көрүп, ошону менен жашашыбыз керек. Мына ошол учурда биз чыныгы жашоонун даамын сезебиз. Эмне үчүн дегенде, динибиз улуу жараткандан ар бир пайгамбарга жиберилип келип, айткым келген маселе, ар бир пайгамбарга жиберилгенде мына ошол биздин динибиз жиберилген. Ал динибиз деген сөз ошол улуу жараткандан сунулган жашоо мыйзамы. Улуу жараткандан сунулган жашоо мыйзамы, эрежеси бул Адам атабыз алейхиссаламдан башталып, акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалату вассаламга чейин уланып келген. Бул аралык ичиндеги болгон диндер, асман диндери, асмандан түшкөн китептерге, баракчаларга, аяндарга негизделген түшүнүктөр. Же болбосо ошол 124 миң пайгамбар алып келген түшүнүк, окуу, мына ошол биздин окуу, мына ошол биздин дин, мына ошол биз тутунган, биз ыйман туткан, биз карманган дин деп саналынат. Себеби дегенде, алардын булагы бир улуу Алла Таала субхана ва тааладан түшкөн дагы, мына ошол улуу жараткан өз окуусунун ичине эмнени камтыйт дегенде, өзүнөн болгон пенде затына багытталган тарбияны камтыйт. Эгер деле ошол тарбия зарылчылыгы болбогондо, анда Алла Таала субхана ва таала бизге эч кандай аян берүүдөн, пайгамбар жиберүүдөн, китеп түшүрүүдөн зарылчылыгы жок эле. Мына ошол адамды тарбиялоо, адамды түптөө, адамды адам катары сактап калуу, анын адамдык касиети, адамдык табияты, адамдык сапаты, адамдык дөөлөтү өз ордунда калыптанып, ал улуу жараткан кайсыл максатта, кайсыл көрктө, кайсыл деңгээлде, кайсыл сүрөттө жаратса, мына ошол абал, ошол кейп, ошол деңгээл сакталып калуусун улуу жараткандан сунулган тарбия окуусу гана эмне кылат? Иш жүзүнө ашыра алат. Тарыхтарды окуп көрөбүз. Тарыхтар менен таанышып келебиз. Кайсы бир мезгилдер болгон, ал тарыхтарда улуу жараткандан болгон каттуу бир жаза менен жазаланып, анын азабынан адамдар, бүтүн коомдор, бүтүн цивилизациялар талкаланып, түп тамыры менен жок болгон. Кайсы бир доордо, кайсы бир коомдор аябай өнүгүп, өсүп, алар гүлдөп, алар жаркырап жашап өмүр кечиришкен. Алар улуу жараткандын мыйзамына баш ийгендер. Улуу жараткан эгерде буйруган болсо, инсаният үчүн болгон жалаң гана пайдалуу нерсеге буйруйт дагы, качан гана ал тыюу чектерди койгон болсо, инсаниятка зыян бери турган чектерди гана эмне кылган? Тыюу буйруктарын, өкүмдөрүн жиберген. Биз мындан түшүнсөк болот, инсан эгерде жаке инсан болбосун, үй бүлө болбосун, же үй бүлөлөрдүн топтому болбосун, же болбосо кайсы бир коом, өлкө, же болбосо кайсы бир үммөт болбосун, ал эч качан толук кандуу түптөлгөн, жарамдуу, Алла Таала субхана ва таала кайсыл табиятта жаратып, кайсыл табиятта көргүсү келсе, кыямат күнү кайсыл табиятта, кайсыл кейипте жолуктургусу келсе, мына ошол кейипте Алла Таала субхана ва таала бизге эмне кылат? Окуу жиберет дагы. Окуу мазмуну бизге мына түптөлүүнүн ар бир кадам сайын ибадаттык өлчөм барбы, же кулчулуктун өкүмү барбы, же болбосо баш ийүүнүн тартиби барбы, же болбосо айталык үйрөнүүнүн, таануунун, билүүнүн,
окуунун көрсөтмөсү барбы? Ушулардын баарысы келип туруп, мына биз жогору жакта эскерткен максатты ишке ашырууну көздөйт. Эгерде биз динибиздеги болгон көрсөтмөлөрдүн негизги бөлүгүнө карасак, ибадат бул улуу жараткандын астындагы кулчулуктун бир сүрөтү. Кулчулуктан сырткаркы мезгилчи десек, ал адамдар ортосундагы мамиле. Эми мына ошол ибадат менен адамдар ортосундагы мамилеге эмне жеткирет дегенде, бул биздин динибиздеги фикх маселеси бар. Фикх маселеси бул адамдардын жана улуу жараткандын ортосундагы алакада коюлган чектер, укуктук чектер, берилген милдеттер, жоопкерчилик. Керек болсо, ал ар бир адамдын укук чегарасы анык чийлип көрсөтүлгөн болсо, анын милдеттик чегаралары дагы ачык көрсөтүлгөн. Натыйжада динибиздеги эки маңыз бар. Бири фикх, экинчиси калам. Фикх бул эмнени үйрөтөт дегенде, бул адамдар ортосундагы мамиленин чектери менен адамдар менен Алланын ортосундагы мамилелик чектерди ачыктап берет. Ал эми калам деген сөздө улуу жараткандан сунулган ыйык китеп менен пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын алып келген сүннөтүн чыныгы ишеним менен, акыйда менен, ага болгон түз билим менен, ага болгон түз көз караш менен так түшүнө билип мамиле тутууну үйрөткөн нерсени илмил калам деп коебуз. Мына ошол илмил калам чындап эле биздин Алла менен болгон мамилебизди дагы адамдар менен, айвандар менен, жандуу менен, жансыз менен дегеле адамдын жашоосуна тиешелүү болгон дүйнөлүк жана ахиреттик маселелердин баарысын жайгаруучу маселе бул калам илими. Калам деген сөздөн биз түшүнсөк болот, бул акыйда. Биздин жүрөк түпкүрүбүздөгү болгон жаратуучуга жана жаратуучудан буйрулган ар бир көрсөтмөгө, ар бир буйрукка ынанып, мына ошол нерсени кабылдоонун эмнеси илими болуп саналат. Фикх маселесинде келген учурда фикх бизди мына ошол нерсени ишке ашырууда, Куранда келген, сүннөттө келген иштердин баарын ишке ашыруудагы болгон укуктардын, чендердин ордун биз фикх деп коебуз. Мына мындай биз негизги мына ушул тарбия маселесиндеги болгон маселеде тарбия маселесиндеги болгон маегибизде биз негизги максатта эмне койдук дегенде, бул мына ошол тарбиянын түпкүрүн эмне түзөт. Тарбиянын түпкүрү бул чындап эле келген учурда жөн эле адамдардын ойлоп тапкан же болбосо айталык ойчулдардын айткан пикирине негиз алып коомду түптөй албайбыз. Биз ислам чөйрөсү же болбосо мусулмандар чөйрөсү, мусулман үммөтү башка үммөттөрдөн айырмаланып, бардык айткан сөзүн улуу жараткандын көрсөтмөсүнө жана акыркы келген улуу пайгамбардын айткан осуяттарына негиз тутуп гана эмне кылат? Буну жүзөгө ашырат. Натыйжасында эмнеге биз жетише алабыз дегенде, натыйжасында биз кайсы бир инсандын айткан сөзүнө же кайсы бир инсандын же ойчулдун айткан пикирине ээрчибестен бизге 6 кабат асман менен 7 кабат жердин кожоюну болгон, бүткүл ааламдын ээси падышасы болгон, кыяматтын падышасы болгон, адамды жоктон бар кылып, бардан жок кылып, жоктон кайрадан тирилткен улуу жараткандын эмнесине буйрук чендерине биз эмне кылабыз? Негиз алабыз. Эгерде кайсы бир жасап аткан ишибиз улуу жараткандын көрсөтмөсүнө дал келбесе, ал иш биздин кыла турган иштерибиз эмес.
Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы эгерде сүйлөсө бир гана улуу жараткандан буйрулган нерсени гана сүйлөйт, ал эч качан өз напсисинен сөз сүйлөбөйт деп биз толук ишенип келгенбиз, ишенебиз дагы. Андыктан пайгамбар дагы ал эч качан өз көңүлүнөн сүйлөбөйт эле. Же болбосо өз көңүлүнө туура келген нерсени гана бизге туура келген нерсе амал катары сунуштаган эмес. Балким улуу жаратканы Алла Таала субхана ва тааланын көңүлүнө, улуу жараткандын талабына, улуу жараткандын койгон чектерине ылайыктуу болгон нерсени гана бизге эмне кылган, осуят катары калтырып кеткен. Бул учурда биз ишеничтүү түрдө айтсак болот, биз алып аткан тарбиялык негиздер, биз алып аткан тарбиялык нуктун өзү алып барып бизди кайсыл жерге жеткирет десек, улуу жараткандын ыйык китеби Кур'ан-ы Каримге жана улуу жараткандан акыркы пайгамбар болуп келген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт жолуна алып барып жеткирет. Ортодо кайсы бир кишинин жеке пикирине, же болбосо кайсы бир ойчулдун оюна, же болбосо кайсы бир жеке инсандын кыялына түшкөн тапкычтык менен кайсы бир ойду билдирсе, ал нерсе биз үчүн негиз эмес. Андыктан тарбия бул оюнчук эмес деген нерсени гана айткым келет. Тарбия бул чындап эле бүткүл ааламдын тарбият ээси. Жандуу менен жансызга дагы, акылдуу менен акылсызга дагы өзүнүн илими, касиети, кудурети аркылуу аларга дагы тарбият жеткирген. Аларга дагы ошол тарбия аркасында өлчөнгөн өмүрү ичинде ушул табияттын гармониялык системасында ыргактуу кыймылын, ыргактуу өмүрүн, ыргактуу жүрүмүн аяктоого жол берген улуу жараткандын тарбияты орундуу деп биз тааныйбыз. Келиңиздер эми биз мына ушул бүгүнкү сабагыбыз аркылуу алгачкы кадамды таштасак, алгачкы кадам аркылуу биз эң алгач адамдар үчүн, акыл ээси үчүн жер бетинде деги эле бүткүл биз тааныган ааламда ушул чексиздиктин тегерегиндеги жападан жалгыз акыл менен өзгөчөлөнгөн инсан, адам пендеси бар. Бул инсан же болбосо адам пендеси бардык башка жандыктардан, бардык башка жандуулардын арасынан акыл жүгүртүп, акыл калчап, акыл менен таразалап, акыл менен жашоо куруп, акылды өстүрүп, ошол акылдын пайдасынан бул дүйнөдө дагы акыретте дагы ийгиликке же болбосо жакшы жыйынтыкка ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон жападан жалгыз инсан. Алла Таала субхана ва таала мана ошолунчолук сансыз жандууларды жаратса дагы арасынан жападан жалгыз бизге, мына ушул сиз менен бизге эмнени ыроолоду? Акылды ыроолоду. Акыл бул менин энчим эмес. Акыл бул улуу жараткандан ыроолонгон бир чоң неемат. Эгерде мен ошол акылым мага энчи болгон учурда, мага таандык болуп, мына ошол нерсеге өзүм гана ээ болчу болсом, анда акылдуу адамдар эч качан жиндиге айланмак эмес. Эгерде адамдар мына ошол акыл ээсине өздөрү гана ээ болгон учурда, анда жер бетинде илим муктаждыгы чечилип калмак өзүнөн өзү. Бирок андай эмес. Илим ээси, акыл ээси биз улуу жараткандын өзү деп тааныйбыз. Улуу жараткан бул акылды бизге сунган мезгилде мына ошол өзү берген мыйзамдын чегинде өстүрүүнү, аны калыптандырууну, аны жөнгө салууну бизге мүмкүнчүлүк катары калтырат. Ошондуктан биз айтабыз, баатыр болуп эч ким төрөлбөйт деп.
Ал деген сөз эч ким аалым болуп төрөлбөйт. Эч ким тарбиялуу, адептүү, ахлактуу болуп төрөлбөйт. Мына ошол тарбияга дагы, мына ошол илимге дагы адамдар аракети менен жетет. Аракет кылуу менен ал натыйжаны колго алат. Натыйжасында, жыйынтыгында ал адам ошол Алладан сунулган неемат катары берген акылды туура жака иштетти. Анан натыйжасы эмне болуп чыкты дегенде, натыйжасы ал аалым болду. Ал адептүү болду, ахлактуу болду, тарбияга ээ болду. Карап көрүңүз. Кыргыз чөйрөсү жарк эткен жылдызды байкай алды. Ал дагы болсо арабызда биздин бирибиз болуп, кадимки айылда, жөнөкөй үй бүлөдө чоңоюп, анан диний билим алуу үчүн шаарга келип, шаардан диний билимин алып, баштап аны чет өлкөдөн барып, андан кийин улантып, жогорку билимге ээ болуп келгенден кийин кыргыз элине болгон бир унутулгус, бир феномен. Алардын кыргыз эли дайыма тарыхта эскерип жүрө турган, артынан алкышын, ыраазычылыгын, сагынычын үзбөй кете турган Чубак ажы азиретибиз бизге чоң үлгү катары дагы. Ошол эле учурда мен айтып өткөн адам баатыр болуп төрөлбөйт. Адам аалым болуп төрөлбөйт, балким ошонун аркасынан болгон эмгектин, ошого болгон күчүрмөндүктүн артынан гана мына ошондой жеңиштерди колго киргизе алат. Биз Чубак ажыбыздын кылган эмгегин, эл үчүн жасаган, арнаган өмүрүн, илимин таразыга салып өлчөй албайбыз. Улуу жараткандан дуа кылып, үмүт этип, дайыма тилек кылып келебиз. Кудай Таалам ар бир баскан кадамын, ар бир айткан сөзүн, ар бир эл үчүн айткан акыл насаатын кыяматтагы жакшылык таразасына салмак кылып ошуп бере көргүн деп дуа кылабыз. Дайыма ошондой деген дуа тилектин артында бололук. Карап көрүңүз. Эгерде инсанга биз жыйынтыгында биз мындай деген тыянакка келсек болот, инсанга биз айталык, ар бирибиздин балабыз бар, ар бирибиздин кызыбыз бар, ар бирибизде небере бар. Ар бирибизде өзүбүз таасир бере турган чөйрө бар. Эгерде биз ошол чөйрөгө канчалык кайдыгер болсок, алар ошончолук артка жыла берет. Биз канчалык ошого маани берип, анын тарбиясын колго алган болсок, анда жеңиш биздики, баарыбыздыкы. Ойлобош керек. Болду, Чубак ажы бүттү, ошону менен чыкпайт деп. Чубак ажыбызга чейин дагы ошондой болгон, жарк эткен жылдыздар болгон. Ага чейин дагы мен деген атактуулар чыгышкан. Учурунда бул киши да чыкты. Мындан кийин дагы чыга берет. Баарысынын түпкү сыры эмнеде десек, мына ошону акылдын аркасында, аны тарбиялап жеткирүүнүн аны жеткирүү эмгегинин артында сыр турат. Андыктан биз сиздер менен бүгүнкү берүүдө ошол биз колдонгон материал, биз ушул сабактарыбызда айта турган ушул эң алгачкы мезгил аралыгында негизги токтолчу маселебиз мына ошол тарбияга жетишүүдөгү болгон билим алуу. Билим бул тарбиянын негизги булагы. Тилекке каршы мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин. Кээ бирки биздин чөйрөдө ушундай бир топтор пайда болду, ушундай бир чөйрө пайда болду, ушундай бир адамдар пайда болду, ушундай бир көз карашты түзгөн уюмдар пайда болду. Керек болсо тарбиянын өзүн эскилик катары элге жайылтып, калыптандырып, бул тарбия деген
кайра адамды артка тарта турган, кайра адамдарды жашоосуна бөгөт болгон, алардын чындап адамдык напсисин жөн тек коюп, ал өзү эңсеген, өзү каалаган, өзү кыялына, акылына баткан бардык икир чакырдын баарын, икир чикирдин баарын ишке ашырган учурда гана адам болуп жашайт. Тарбия болгон учурда адам өз укугун колуна ала албай калат деген түшүнүктөрдү дагы таңуулагандар көбөйө баштады. Биз ойгончу, эгерде биз сергек болбосок, колубуздан тизгинди ошондой жаа бербеген топторго алдырып, эртеңки күнү элибиздин, улутубуздун, мамлекетибиздин келечегин таппай кала турган абалга жеткирчүлөр дагы бар экендигин сезе туя биле жүрүшүбүз керек. Биздин ушул тарбия саатындагы болгон чоң максаттарыбыздын бири элибизге ушул сергектикти, жашоодогу болгон негизги максатты, натыйжасында ар бир кыргызстандык, ар бир атуул, ар бир жаран, ар бир кыргыз эртеңки күнү ал бактылуу болуп жашаса бул дүйнөдө, андан кийин ошол бактылуулук жашоосунун жыйынтыгы катары акыретте дагы түбөлүк Алла Таала субхана ва тааланын бейиш бактарында түбөлүк жыргалчылыкта калсын деген ой максатыбызды коюп турабыз. Мына ошентип бул билим жөнөкөй нерсе эмес. Билим алуу өзү бир билимдүүлүк өзүнчө бир чоң неемат, өзүнчө бир чоң бир жакшылык. Билимдүүлүккө келген учурда билимдүү болуп калуу милдеттүүлүгү шариятыбызда, динибизде бул талабул илми фаридатун аля кулли муслимин. Илим талап кылуу ар бир инсанга милдет. Ар бир инсанга милдет. Ар бир инсан милдеттүү түрдө билим алуу керек. Ал кайсыл деңгээл дегенде, ал фарзу айн деген милдеттүүлүгү бар. Фарзу айн деген сөздүн мааниси эмне дегенде, ар бир жаран, ар бир атуул, ар бир аял, ар бир эркек акылы ордунда болгон эркек менен аялдар коомдук деңгээлде, чөйрөлүк деңгээлде Кудай Тааланын астындагы милдеттерди, Кудай Таала парз катары сунган амалдарды так жана туура аткарып калуунун деңгээлиндеги билимди алуусу бул фарз айн. Муну эгерде биз бүгүнкү күндөгү академиялык саатка бөлсөк, айталык бул бүгүнкү күндөгү 11 жылдык мектептин жок дегенде ар бир жылында 2 сааттан 3 сааттан эң эле аз дегенде 2 сааттан ала турган билимдик деңгээл бул академиялык эмес, башталгыч билим катары. Ал эми академиялык деңгээлди ала турган болсо, бул академиялык деңгээл бул фарз кифаяга кирип калат. Ал эмнени түшүндүрөт дегенде, ар бир инсан өзүнүн улуу жараткандын астында сунулган билим деңгээлин жөнгө салуу же болбосо дин сабатын жоюу зарылчылыгы ар бирибиздин мойнубузда бар. Дин сабаты дегенде биз түшүнбөшүбүз керек. Жалаң гана дин сабатын айтып атканда, азыр булар ушул намазды, орозону, зекетти, анан ажылыкты билип алса ошол жетиштүү деп жок. Шарият ошол нерселердин арасында эми адамдар менен адамдар ортосундагы мамилелик чектин дагы ошол милдеттүү деңгээлин таанып билүүсү зарыл. Мына ошондуктан биз дин сабатын жандантуу зарылчылыгында турабыз. Эмне үчүн дегенде, дин сабаты жоюлмайынча, дин сабаты калыптанбайынча, дин сабаты өз ордун тапмайынча биздеги болгон көйгөйлөр чыга берет.
Экстремизм деген көйгөй чыкты. Эң алгач эсиңерде болсо, фундаментализм деген көйгөй пайда болгон. Фундаментализм пайда болгондон кийин вахабизм деген пайда болду. Вахабизм дегенден кийин экстремизм деген пайда болду. Анан терроризм деген бойлуу. Анан бүгүнкү күнү насильственный терроризм дегенде, мына шулардын баарысы эмнеден дегенде, мына ошол мусулмандардагы болгон көйгөйдө. Бизде көйгөй. Эмне үчүн дегенде, биз ошол нерсени окуп тааныбай аткандыктан бизге ар кандай болгон илинчектер келип илинип атат. Биз мындайча айтканда тили дагы, колу дагы иштебеген, ал деген сөз башы дагы кошулуп иштебеген, мына көрнөкпүз жөн эле. Жарнак. Бирөө келет дагы 1 саатын биздин мойнубузга бирдемкени илип коюп кетип калат. Анан бизди адамдар ошентип тааныйт. Биз ошол нерсени айта албайбыз. Жок, мен мындай эмесмин деп айта албай атабыз. Же болбосо ошол илгени келаткан мезгилде аны токтотуп кое албай атабыз колубуз менен. Же болбосо бирөө келип илип кеткенден кийин да экинчи келип мен жөнүндө окуп аткан мезгилде, жок, сен окуп аткан нерсе андай эмес, мен андайдын тескерисимин деп жооп да бере албай атабыз. 19-кылымдын башы, 18-кылымдын аягында Индиядан Абул Хасан ан-Надави деген чоң алым өткөн. Бул алымыбыз жакшы китеп жазган. Китептин аталышы мусулмандар исламдан алыстоосунун кесепетинен бүткүл аалам кандай жоготууга барган деген, кандай жоготууга кабылды деген китеп жазган. Мусулмандар өз дининен алыстоосу менен бүткүл аалам кандай жоготууга кабылды. Карап көрсөңүз, кайсы бир деңгээлде адам китептин аталышын окуп туруп түшүнө албайсың. Бирок ал китептин ичине кайрылып көрсөңүз, Абул Хасан ан-Надави чындап эле бүгүнкү күндөгү биз күбө болгон, биздин акыркы тарых күбө болгон. Акыркы 200 жылдын ичинде, 300 жылдын ичинде адамзат чөйрөсүн, адамзат коомчулугун көйгөйгө салган кесепеттердин барысы келип туруп мусулмандардын өз дининен алыстагандыгы себеп болгондугун түшүндүрөт. Мына ошондуктан мен айткым келет, бүгүнкү күндө ар бир адам үчүн биз бүгүнкү күндөгү биз алгачкы дин чөйрөсүнүн сабаттуулугун калыптандыруудагы негизги, анын тарбиясын жөнгө салуудагы негизги кадам, алгачкы чечүүчү кадам катары муну билим алууну айттык. Билим алуу аркылуу биз бул айттык, ар бир кишинин, ар бир жарандын өз деңгээлинде өзүнүн ибадатын дагы, мамилесин дагы, соода сатыгын дагы, жүрүм турумун дагы, адеп ахлагын дагы, алакасын дагы талапка ылайык деңгээлде таанып билүүсү бул милдеттүү. Ал эми фарз кифая деген маселеге келген учурда бир чөйрөдөн бир чоң чечүүчү маселелерди, баягы айткан илмил калам, акырет илимдери, айталык чоң бир коомдук маселелерди, эл аралык маселелерди, мамлекеттик маселелерди чечип карап, ага баа берип, аны ченеп өлчөп, ага бир өзөк жандырып, анын чечмелүүсүн баяндап берип турган алым, илимпоз адамдардын чыгышы бул бир чөйрөдөн бирөө, экөө, үчөө чыкса бул жетиштүү. Башкаларынын мойнунан ошол учурда сакыт болот. Мына ошентип биз акыреттик илимдин, дүйнө илимдин ордун дагы ачыктап өтөбүз. Ушундай берүүлөрдүн арасында ошол учурда пайдасыз илимдер деген дагы бар. Пайдасыз илимдердин кесепети кандай? Илим дегенде эле бардык эле илим катары эле пайдалуу боло бербейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аузу бика мин илмин ла янфа. Алла Таала сен өзүңдөн коргоо сураймын пайдасыз илимден деген коргоо тилеген учурлар болгон. Муну дагы үч мезгил келгенде токтолуп өтөбүз. Илим талап кылууну, илим талап кылуудагы болгон илим үстүндө жүргөн адамдардын талаш тартыштарды, негизсиз талаш тартыштарды көбөйтүүсү. Илим бул
пайдалуу, пайда бере турган учурда гана талаш алып келиш керек. Качан зыян алып келип, адамдар ортосундагы мамилеге ырк салып, анын ортосундагы талаш тартыштын кесепетинен эртеңки күнү айталык элдин илимге болгон маанайын түшүрүп салуу деңгээлиндеги болгон талаш тартыштар бул дагы динибизде туура эмес. Буга дагы өз мезгилинде токтолуп өтөбүз. Окуучу менен мугалимдин ортосундагы этикалык нормалар. Этика болуш керек беле? Мугалим, окуучу, агай, эжей жана окуучу ортосунда. Бүгүнкү күндө баарыбыз күбөбүз. Бүгүнкү күндө мугалим дегендин кадыры түшүп кетти деп баарысы эмне кылат? Көйгөй катары белгилеп калышты. Чындап келген учурда мына ошол көйгөй бул биз айтып аткан тарбиянын, ошол тарбия негиздеги болгон билимдин жоктугунан эмеспи деген да маселе кирет. Себеби дегенде бул тегеректе дагы бир канча токтолуп өтчү биздин жерлерибиз бар. Илимге тийген апаат. Анан ошол эле учурда илимге жеткен апаат деген сөздү кандай десем, бүгүнкү күндө илимге ээ болуунун өзү бир апаатка айланды. Адамдар жөн гана даражанын аркасынан эмне кылып калышты, аракет кылып калышты. Илим сапатына келген учурда көпчүлүк маани бербей жатат. Ал деген сөз, мен докторлукту алып алсам эле болду, мен магистратураны бүтүп алсам болду, мен профессор деген наамды алсам болду, мен эл агартуунун отличники дегенге эле жетсем болду. Сен профессор деген наам алдың, эмне кыласың ошол профессордун аркасында? Эмне сундуң элге? Мына жөнөкөй мисал айтайын. Чубак ажы, Аллах рахмат кылсын, эмне деген наам алды? Же кайсы бир наамды сурадыбы бирөөдөн келип? Мага ушундай наам бергиле, мен кызмат кылып берем дедиби? Берсең да албайт эле ал киши. Бирок эмгек биздин ислам тарыхындагы аалымдарыбыздын, окумуштууларыбыздын, илимпоздорубуздун тарых жолун карасаңыз, алар эч бир өзүнүн жасап аткан эмгегинин натыйжасында илим аркасынан өзүнүн дүйнө жашоосу үчүн кызыкчылыкты карашкан эмес. Ошондуктан алар өлгөндөн кийин лакап ээрчип барып, кыяматка чейин өчпөс аттарга, аталыштарга ээ болушкан. Мисалга Шейхул Ислам, Шейхул Хадис, же болбосо Худжатул Умма, ушундай болгон аттарга качан жетишкен? Алар жашап аткан мезгилде жетишкен эмес. Бирок өлгөндөн кийин адамдар эмне кылышкан? Ошол даражаны, ошол учурдун аалымдары беришет. Мына ошондуктан урматтуу биздин берүүнүн көрөрмандары, сиздер менен биз мына ошол эле акырет жөнүндөгү ойлонгон алымдар менен илимди алып туруп, анан дүнүйө кызыкчылыгына иштеткендердин дагы тегерегинде сөз кылып өтөбүз. Ошол эле учурда акыл артыкчылыгы, деги эле инсандагы болгон сезим туюм бул бир чоң неамат экендигин айтып өттүк. Сезим туюмду туура жакка колдонуу, бул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтып келген акыйкат, чын туура хадистердин негизинде бул нерселерге да токтолуп өтөбүз. Жалпылап келген учурда биз бүгүнкү сиздер менен чогуу баштап аткан, Кудайым буйруса, ийгиликтүү кылсын Кудайым ушул баштап аткан ишибизди өзүнүн жолунда калыс, өзү үчүн жасап аткан эмгегибизди кабыл кылсын. Бул эмгегибиз аркылуу эч бир дүнүйөнү биз сураган жокпуз. Бул эч бир курсактын маселесин биз издеген жокпуз. Болгону улуу жаратканын ыраазычылыгын гана биз эмне кылабыз? Эңсеп келебиз да ушул ишибизден. Кудай Таалам эгерде ийгилик берип, ушул маселеде өзү колдоочу болгон болсо, мына сиздер менен биз бүгүн ушул чоң теманын киришүүсүн жасадык, чогуу биргеликте. Темабызды мен ачканга аракет кылдым. Дагы бир жолу негизги орундарга токтолуп өтсөм, бул инсан, жеке инсан болбосун, үй бүлө болбосун, мамлекет, кайсы бир чоң чөйрө же кичинекей чөйрө болбосун, ал эч качан түптөлбөйт эгерде ошол адамдардын акылы менен тарбиясы
түптөлбөсө. Акыл менен тарбияны түптөөгө келген учурда бизге негиз керек. Ал негиз катары улуу жараткандын ыйык Кур'ан-ы Карими жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси болуш керек. Ал эми мына ошол нерсеге түптөөгө келген учурда бизде негизги ресурс катары эмне кызмат кылат дегенде бул илим. Илимдин өзүнүн ордуна келген учурда биз буйруса сиздер менен мына кийинки аптада кенен токтолуп, анын илимдин орду, анын дүйнөдөгү илимдүү болуунун орду, акыретте ал илимдин орду жана ал ыйык Кур'ан-ы Каримде кандай белгиленип айтылат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде кандай белгиленет, чындап эле биз ошол нерселерге маани берип, ошол нерсени таанып, билип, аны жүзөгө ашыра алган болсок, анда ишенип коюңуз, анда биз чындап эле биз эңсеген, биз кыялданган баягы таза чөйрөнү түптөөдө биз эң чечкиндүү кадамды таштаган болобуз. Кудай таалам баштап аткан ишибизге өзүң жар болгон, колдоочу болгон, коргоочу болгон. Кудай таалам өзүң жардамчы болуп, ой тилек максатыбызга жеткизип, эртеңки күнү өзүңө жолуккан учурда Аллахым ушул кылган амалдарыбызды өзүңдүн ыраазычылык үчүн болуп аткандыгына өзүң эмне кылгын, кабыл кылып, бизди ыраазы кылгын. Сиздер менен кийинки берүүлөрдө дагы жолугушууну үмүт кылып, сиздерге дайыма Алла тааланын тынчтыгын, амандыгын, берекесин каалап, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.